Еттің қымбатташы аябай эле оор болуп атат. Башка эт эле дейин десем баардык нерсе кымбаттап атат. Азыр базарга келсең. Чектөө баа коюп койгон эле 700 деп. 800-900 сомго чейин кетти. Мал чарбачылык менен иштегендерге киреше түшпөй калса, анда булар бул жумушту токтоп деле салышы мүмкүн да. А негизи уйдун эти канчадан болуп атат? Былтыр эттин баасы 650 сомдун тегерегинде болсо, быйыл 700 сомдон 950 сомго чейин көтөрүлүп кеткен. Былтыркы салыштырмалуу эт 15%га өскөн. Ал эми соңку 5 жылда эле 2 эсеге жакын жогорулады. Эттин баасын жөнгө салуу боюнча бийлик тарабынан дагы иш-чаралар жүргүзүлгөн. Бааларды бир тарихте кармоо боюнча. Бирок ал нерселер эч жерде сакталбай атыптыр. Мен аны көрүп элден да угуп келдим. Базарларга да чыгып көрдүм. Мына кээ бир жерлерде эттин баалары 800-900 сомго чейин чыгып кетти. Кээ бир жерде 700-750 сомго чейин бар экен. Ал эми өкмөттүн токтомунда ошо 680 сомдон 700 сомдон ашырбасын деген. Еттің қымбатташы аябай эле оор болуп атат. Мына карапайым элдер үчүн оор эле болуп атат бизге. Кээ бирлеринин 10дон баласы бар, кээ бирлеринин 6-7ден неберелери бар. Пенсиясы эчтекеге жетпейт. Үйдө отурганда ушундай эле болуп атат. Негизи кымбат эле. Бир немеге салып берсе, бир нукка салып берсе жакшы эле болмок. Эттин кымбатташы кыйын эле болуп атат эми. Башка эт эле дейин десем баардык нерсе кымбаттап атат. Азыр базарга келсеңчи. Баары жогорулап атат. Пенсиябыз көтөрүлсө деле баары бир эле эч нерсеге жетпегендей да. Уйдун эти алынышы 660 болуп атат. Сатылган чектөө баа коюп койгон эле 700 деп. Ошол анан баягы сулпеттери андан кичине жогору сатылат. 14 ноябрда экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы эттин баасын турукташтыруу маселеси боюнча тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана Борбор каладагы ири базарлардын жетекчилери менен жыйын өткөргөнүн маалымдаган. Бул жыйында Дордой дыйкан базарынын жетекчиси Эркин Салымбеков фермерлерге 3 ай мөөнөткө эт сатуу үчүн соода орундарын акысыз негизде берүүгө даяр экенин билдирди. Ош базары жана Аламүтүн базарынын жетекчилери дагы мындай кадамга барарын кабарлаган. Бирок биз базардагы соодагерлердин орундарды акысыз берилиши боюнча маалыматты тастыктай алган жокпуз. Жок, сизден угуп атам мен аны. Сиздерге жетпеди? Жок, андай. Сиздерге ал маалымат берилди? Жок, андай берилген жок. 2025-жылдын 11 августунан тарта азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында Министрлер кабинети эттин баасын мамлекеттик жөнгө салуу тартибин киргизген. Ага ылайык эттин 1 килограммы үчүн 690 сомдон ашпашы керектиги айтылган. Негизи мындай биз Кыргызстан жалпы базар экономика негизинде биз мурун плановый экономикадан базар экономикага өткөнбүз да. Базар экономикада баары суроо талап менен анан ошого жараша мындай базар өзү сунуштап берет да. Ошого жараша канча суроо талап көп болуп атса, канча ошого мындай сунуштары көп болуп атса, ошого жараша баа аныкталат. Анан мен оюмча азыркы кырдаал биз көрүп атабыз, мүмкүн уже сунуш жагынан азыраак болуп калгандыктан баа көтөрүлүп атат да. Демек, аны туралаш үчүн эми бизнес базар өзү эле аны туралап коет. Мисалы үчүн азыр баа жакшы чүрүп салган мындай кандай десем, искусственно чүрүп салганда, анда ишкерге эгерде киреше дыйканда ошо мал чарбачылык менен иштегендерге киреше түшпөй калса, анда булар бул жумушту токтоп деле салышы мүмкүн да. Токтоп салганда бул анда азык-түлүк коопсуздукка мындай аябай терс таасир тийип калышы мүмкүн. Эмне үчүн? Анткени физически болбой калат. То есть азык-түлүк коопсуздуктун 4 негизги функциясы бар. Бул физикалык түрүндө бар болуш керек базарда. Полкалардан табып, аргы жактардан көрүшүңөр керек. Экинчиси ал баасы элге мындай жеткиликтүү баада болуш керек. Үчүнчүсү ал азык-түлүк жагынан эч кандай көйгөй жаралбаш керек. Жегенде ал мындай отравление болбош керек да. И төртүнчүсү ал ден соолукка жакшы нерсени алып келип бериш керек. Жакшы азыктарды бериш керек да. Ошол үчүн бизде мындай биякта мен оюмча ол экинчи маселени, экинчи функцияны чечебиз деп
биринчи функцияны талкалап албаш керек да. То есть баасын азыр туралап беребиз деп туруп, таптакыр базарда болбой калып, андан дагы баа көтөрүлүп кетиши мүмкүн да. Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасынан эттин жеткиликтүүлүгү боюнча Кыргызстан эң акыркы орунду ээлейт. Алса Казакстанда эң төмөнкү айлык акы 14 000 сомдун тегерегинде болсо, бул суммага 19 килограмм эт сатып алууга болот. Өзбекстанда минималдуу акы 9 000 сом, бул каражатка 7 килограмм эт келет. Түркмөнстанда расмий маалымат булактарында көрсөтүлгөн эмгек акы 31 000 сом. Бул суммага 8 килограмм эт сатып алууга болот. Тажикстанда эң төмөнкү айлык акы 9500 сом, базардан 9 килограмм эт алууга болот. Ал эми Кыргызстанда айлык акы 2800 сом. Бул суммага Бишкектин базарларынан 4 килограмм эт сатып алууга болот. Ички рыноктогу эттин баасын кармап туруу максатында быйыл жайында мал экспортун чектөө чаралары киргизилип, Өзбекстанга белгилүү бир квота берилген. Бирок сентябрдын башында ошол квоталар өз кызыкчылыгына колдонуп, коррупциялык схема уюштурган деген шек менен Айыл чарба министринин орун басары баш болгон бир катар кызматкерлер кармалган. УКМК бул схеманы уюштуруучулары ар бир бодомал үчүн 300 доллар, майда жандыктар үчүн 5000 сом өлчөмүндө пара алып турганын маалымдаган. Жыйынтыгында Жалал Абад обласу аркылуу 40 000ден ашуун мал сыртка чыгарылып, өлкөдөгү эттин баасын өсүшүнө таасир бергени кабарланган. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы соңку 3 айда 3000ге жакын объект текшерилип, бул арада 17 ишкерге 78 айып салынганын кабарлаган. Айыппулдун жалпы суммасы 300 000 сомдон ашкан. Ал эми сиз этти канча сомго сатып алып жатасыз? Пикир калтыра кетиңиз.